Ай кыздар, силер деле базарга барсаңар жыргап, энергияга толуп, күчтүү болуп келесиңерби? Бир нерсе алганы барып 10 нерсе алып алабыз го, көзүбүзгө көрүнгөнүн, жакшынакайын. Апам бүгүн үйдө болчу, кызымды карап турам дегенине мен дагы шаар айланып түштүм. Келгенде эле биринчи Билайндын кеңсесине кирдим, себеби бул жерде мен кыялданган айфондо өзүнүн имей коду менен рассрочкага дагы берилет. Майда чүйдөмдү алып алып, шашып эле маршруткага чыгып үйгө жөнөдүм. Мен идиш аяктардын баардыгын өзүм менен кошо салып кеттим эле. Ошондуктан келип эле кайра чай койдум. Жерден колумда айры чагып алып, 2 күн шишип жүрдү. Өзү чычкактай эле кичинекей айры чаккан. Мына ушул пирогторго форма жана дагы кухняма палас алдым. Бул башталышы гана болсун дейм, кыздар. Мен качан 100 000 катталуучуга жеткенде кыялымдагы кухняны жасатам деген ниетим бар. Ошондуктан мага катталып коюңуз. 3 эле жумурткадан сонун кылып пирог жасап алдым. Толук рецептин описанияга жазып коемун. Анан кыздар, көбүнчө айтасыздар го, кантип формадан оңой чыгарабыз, меники жабышып калды дегендерге мына ушундай кылып форманы майлап, андан соң манная крупадан тегиз кылып сүртүп, үстүнө камырды куюп бышырсаңыздар, эч кандай түбүнө жабышпастан эле мына ушундай формаңыздар оңой эле чыгып калат экен. Сөзсүз түрдө видеону сактап алып, жана дагы досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Ал эми толук рецептти описанияга жазып коемун. Мен сиздерди жакшы көрөм, катталып алууну унутпаңыздар.